Саламатсыңарбы 7 класстар үчүн информатика сабагын баштайбыз. Бул сабак Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган информатика 7-9 класстар үчүн окуу китебинин негизинде даярдалды. Авторлору Цыболина, Самыкбаева, Беляев, Осипова жана Аманбет Акунов. 4 бөлүм компьютердик тармактар жана интернет. Сабактын темасы татаал издөө суроо талаптары. Сабакка киришүүдөн мурда окуу китебиндеги шарттуу белгилер менен таанышып кетебиз. Эсиңе тут, маанилүү маалымат. Аны жакшы эстеп калуу керек. Бул кызыктуу, тема боюнча кошумча маалыматтар. Аныктама: жатка билүү керек болгон теориялык маалыматтар. Суроолор жана тапшырмалар окуу китебинин түшүндүрүүчү текстинде өзүн өзү көзөмөлдөө үчүн. Ал эми компьютердик практикум, компьютерди өз алдынча аткаруу үчүн тапшырмалар. Мисал үчүн, сизге керектүү материалдардын тексттерин, реферат үчүн фотографияларды, бейтаныш сөздүн аныктамасын, кийинки күндүн аба ырайын, телекөрсөтүүлөрдүн программасын издөө талап кылынды. Сиз интернеттен издеп көрдүңүз беле? Издегендерди дайыма эле таба алчу белеңиз? Издөө канчалык бат болот эле? Бүгүн ушул сабак жана башка суроолорго жооп издейбиз. Эсиңерге туткула. Издөө суроо талаптары жана же эмес логикалык амалдарынын белгилери менен бириккен ачкычтык сөздөрдүн топтому. Жана амалы изделген документтердеги ачкычтык сөздөрдүн бир убакыттагы болушун түшүндүрөт. Андыктан табылган маалыматтардын санын азайтат. Канчалык көп ачкычтык сөздөр жана амалы менен биригишсе, табылган маалыматтардын саны ошончолук аз болот. Мисал үчүн, жаныбарлар жана канаттуулар жана Беляев же жаныбарлар плюс канаттуулар плюс Беляевди издеп көрсөңүз. Экинчи, эки суроо талаптын ортосунда ор оператору ушул сөздөрдүн жок дегенде бирөөсү кезиккен барактарды табууга мүмкүнчүлүк берет. Мисал үчүн, жаныбарлар канаттуулар же жаныбарлар ор канаттуулар. Биз маалыматты издөө үчүн негизинен 3 типти колдонобуз. Барактын дарегин көрсөтүү, гипертексттик шилтемелер аркылуу өтүү, издөө системаларына кайрылуу. Азыркы учурда интернеттин орус тилдүү бөлүгүндө төмөнкү издөө серверлери популярдуу: Яндекс, Google жана Рамблер. Издөө системасына суроо талаптарды түзүү эрежелери. Биринчи, суроо талаптагы ачкычтык сөздөрдү кичине тамгалар менен жазуу керек. Бул бир эле чоң тамгалардан башталган эмес, бардык ачкычтык сөздөрдү издөөнү камсыз кылат. Издөөдө суроо талаптагы сөздөрдүн формасына карабастан, орус тилинин эрежеси боюнча берилген сөздөрдүн бардык формасы эске алынат. Эгерде суроо талапта билем деген сөз көрсөтүлсө, анда билебиз, билесиңер деген сөздөр да издөөнүн шартын толук канааттандырат. Туруктуу сөз байламдаларын издөө үчүн аларды тырмакчага алып жазыш керек. Мисал үчүн, фар-фор идиштери. Издөө системасында суроо талаптарды түзүү эрежелери. 4. Сөз формасын өтө так издөө үчүн сөздүн алдына илеп белгисин коюш керек. Мисалы, сентябрь деген сөздү барыш жөндөмөсүндө сентябрга деп жазыш керек болот. 5. Бир сүйлөмдүн ичинен суроо талаптагы сөздөрдү пробел же энд белгиси менен ажыратып жазуу керек. Мисалы, жоруктуу роман же жоруктуу энд роман. Суроо талапта терилген пробел менен ажыратылган бир нече сөз алардын бардыгы изделген документтин бир сүйлөмүнө кире тургандыгын билдирет. Эгерде силер суроо талапта көрсөтүлгөн ар бир сөз кезиккен документтер гана тандалсын десеңиз, анда ар бир сөздүн алдына плюс белгисин коюп чыккыла. Ал эми тескерисинче издөөнүн жыйынтыгынан кээ бир сөздөрдү алып салгыңар келсе, анда ошол сөздөрдүн алдына минус белгисин коюп чыккыла. Плюс жана минус белгилерин мурунку сөздөн кийинки пробел кошуп, кийинки сөзгө жабыштырып жазышыңар керек. Мисалы, Волга минус автомобиль. Суроо талабында Волга деген сөздөр бар жана автомобиль деген сөздөр жок болгон документтер табылат. 7. Синоним же мааниси боюнча жакын болгон сөздөрдү издөөдө сөздөрдүн арасына вертикалдык сызыкты коюп койсо болот. Мисалы, бала, бөбөк, ымыркай деген суроо талап болушу ушундай жазылат.
8. Суроо талапта бир сөздүн ордуна бир билдирүүнү толук койсо да болот. Ал үчүн аны качан ичине алуу керек? Мисалы, бала, бөбөк, балдар, наристе. Кам көрүү, тарбиялоо. Тилда белгисин колдонуу биринчи сөздү камтыган, бирок экинчи сөздү камтыбаган сүйлөмдүү документтерди табууга мүмкүндүк берет. Мисалы, китептер, тилда дүкөн. Сурамында жана дүкөн деген сөз жок, китептер деген сөздөрдү гана камтыган сүйлөмдүн чегиндеги документтер табылат. 10. Эгерде оператор бир жолу эле кайталанса, мисалы, and же тилда, издөө сүйлөмдүн гана чегинде жүргүзүлөт. Кош операторлор издөөнү документтин чегинде жүргүзөт. Мисалы үчүн рак, астрология сурамы боюнча астрологияга тиеши жок. Рак сөзүн камтыган документтер табылат. Компьютер менен иштөөдө коопсуздук эрежелерин сактагыла. Ызымдарга жана туташууларга тийбегиле. Чоң кишилердин уруксатысыз компьютерди күйгүзбө же өчүрбө. Столдо жана компьютер тутумунда керексиз нерселер жок болушу шарт. Монитордун экранына колуңду тийгизбе. Өзүңдүн көйгөйүңдү чечүүгө аракет кылба. Мугалимге кабарла. Тапшырма. Цитата боюнча же так аты боюнча сураанды түзүү. Документтин аты берилген. Персоналдык электрондук эсептөөчү машиналарга болгон гигиеналык талаптар жана ишти уюштуруу. Интернетте документтин толук текстин издөө үчүн суроо талапты түзгүлө. Издөөнүн жыйынтыгын өзүңөрдүн папкаңарга сактайсыңар. Экинчи тапшырма. Татаал суроо талаптарды түзүү. Асы каалагандай издөө системасында ысык көлдө эс алуу жөнүндө маалыматты издөө үчүн сурамды түзгүлө. Тейлөө боюнча сунуштарды, пансионаттарды жана башка жарнамаларды катыштырбагыла. Издөөнү көлдүн суусунун жана тоонун абасынын организмге тийгизген таасиринин тегерегинде топтогула. Бсы. Үй мышыктарына кам көрүү боюнча маалыматка татаал сурамды түзгүлө. Издөөдөн ири мышыктарды, ошондой эле сатып алуу жөнүндөгү сунуштарды, абойлор үчүн сүрөттөрдү алып салгыла. Сурамдын текстин жана издөөнүн жыйынтыгын Word'то жасалгалагыла. Кийинки тапшырма. Тематикалык издөө. Силерге белгилүү ыкмалардын баарын колдонуп, интернеттен эсептөө техникасынын өнүгүүсү жөнүндө маалымат издегиле. Издөөнү ар кайсы багыт боюнча жүргүзгүлө. Тарыхый кырдаал, техника, инсандар. Издөөнүн жыйынтыгын презентация түрүндө көрсөткүлө. Презентацияда гипершилтеме түрүндө көп тепкичтүү мазмунду колдонгула. Электрондук энциклопедияда пингвиндер, тотукуштар, страустар жана өрдөктөр жөнүндөгү маалыматты автоматтык түрдө табуу мүмкүнчүлүктөрү каралган. Төмөнкү сурамдарда ушул айтылган канаттуулардын кайсынысы жөнүндө маалымат берилгендигин аныктагыла. Учушпайт, сүзүшпөйт, учушат жана сүзүшөт, учушат же сүзүшөт. Учушат жана сүзүшпөйт, сүзүшөт жана учушпайт, учушпайт жана сүзүшпөйт. Бул биздин 4-чү тапшырмабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабакты кайра эске салып алайлы. Издөө системалары. Бул жана же эмес логикалык амалдардын белгилери менен бириккен ачкычтык сөздөрдүн топтому. Жана амалы менен изилген документтердеги ачкычтык сөздөрдүн бир убактагы болушун түшүндүрөт. Андыктан табылган маалыматтардын санын азайтат. Канчалык көп ачкычтык сөздөр жана амалы менен бирикишсе, табылган маалыматтардын саны ошончолук аз болот. Тескерисинче, же амалы болсо, изделген документтерде бир эле ачкычтык сөздүн болушу табылган маалыматтын санынын көбөйүшүн түшүндүрөт. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.